Чемпиондук кадам каналынын алтындай болгон көрүүчүлөрү ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Эң жакшы спорттун жанкүйерлөрү. Бүгүн биздин арнадан көрө турган жаңылыктарыбыз мындай. Чемпиондор лигасынын жартылай финалына чыккан алгачкы эки клуб команда аныкталды. Барселона менен Пари Сен-Жермендин алдыдагы каршылаштары ким болот? Рафаэл Леао менен Тео Эрнандести Милан клубу сатууга дайын. Ушу жана башка футбол жаңылыктары бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Ушу эмгегиңизди баалап, лайктарыңызды басып, каналыбызга катталганды унутпаңыз. Мындан ары кыргыз тилинде футбол жаңылыктарын бизден көрүп турасыздар. Жана бүгүнкү жаңылыгыбызды баштайбыз. Кет. Уругвай улуттук курамасынын коргоочусу Барселонанын коргоочусу Рональд Араухо жазгы трансферликке терезеден башка клубка кетүү мүмкүн. Ал жакында гана Барселона менен 2031 жылга чейин келишимди созуп таштады. Бул маселе Араухону сал кымбатыраак сатат деген Барселонанын планы болуу мүмкүн. Ал эми Ханси Флик калса, Барселонанын тренери болуп Барсага накты Араухонун керек экенин айткан. Азыр Кубарси менен Мартинес негизги курамдын оюнчусу болуп калды. Жана да Байер Леверкузен Джонатан Танта келүү мүмкүн. Ошондуктан ушул маселени караштыра отуруп, Араухону жакшы акчага саткысы келет. Араухога кызыгып отурган клубтар да көп. Алардын бири Челси клубу, Бавария клубу жана Ливерпуль да бар. Эң негизгиси Манчестер Юнайтедден эң көп өлчөмдөгү акчаны сунуп сатат деген маалыматтар бар да. 80 миллион еврого чейин сунат. Эгерде Араухону сатса, Барселона негизи Араухону эң кызыгып алгысы келип отурган клуб ал Манчестер Юнайтед. Эми Чемпиондор лигасына токтолсок, Астон Вилла менен Пари Сен-Жермен оюнунун өзү башталуусу каталык менен башталды. Лига Европанын кимин коюп жиберди? Чемпиондор лигасынын ордуна. Аң-таң болуп, ПСЖ менен Астон Вилланын оюнчулары да туруп калды. Жана бул катаны жасаган адам да жумуштан куугулган чыгар. Эми Унай Эмери Европа лигасынын королу экенин да билебиз. Ошого карай койду деген бул да бир тактикалык белги чыгар деген да маселелер айтылды. Оюнга келсек, Астон Вилла башында чачылып калды. Негизи Пари Сен-Жермен баштала салып голдорду салып алды. 2 голду бирден салды жана ишенимдүүлүктү өзүнө алып алды. Болду, биз өттүк деп ойлоп алды. Бирок ал менен Астон Вилла келишкен жок. Жакшы чабуулдарды жасады. Биринчи, экинчи таймдын соңунда да жалпы оюнду колдоруна ала билди. Жана бул оюн кошумча убакытка кетип калабы деп күткөн элек. Андай болгон жок, өкүнүчкө карай. Себеби Астон Вилла кошумча убакытка бара тургандай оюн көргөздү. Көргүбүз да келди. Бирок Асенсио мурунку командасын аядыбы, жол бердиби? Бирге бир чыгып Доннаруманын айласын ашыра албады. Негизинде ПСЖ Доннаруманын аркасында жартылай финалга чыкты. Кечеги оюндун үздүк оюнчусу Доннарума биз үчүн, бирок Дембелеге берди үздүк оюнчуну. Астон Вилла өтө ылайыктуу каршылаш боло алды. Пари Сен-Жерменге Пари Сен-Жермендин жакынкы пастары да өтпөдү жана контр чабуул жасап турду жана оюндун соңун эптеп аяктап берди. Кече Решфорд да өтө жакшы оюн көрсөттү. Жалпы Астон Вилла мыкты каршылаш боло билди. Эми Боруссия Дортмунд Барселона оюнуна токтоло турган болсок, Барселона болду, өтүп тур, ишенимдүү турду, уайымдоого себеп жок дедик элек. 4-0 менен бүткөн биринчи матч, экинчи оюн өтө кыйын болду. Боруссия кадимкидей каршылаштык көрсөтө билди. Жана да Барселонанын жеңил сериясын 3-1 кылып утуп токтотту. Деген менен Барселонанын биринчи оюндагы голдору алдыга алып чыкты. Оюн тууралуу айтсак, Боруссия кадимкидей кысып таштады. Барселонанын оюнун биз көргөн жокпуз. Неге? Себеби алаңда Педри болгон жок. Педрини дем алгызды. Педри эң негизги оюнчу Барселонадагы деп айтсак да болот чыгар. Педри Барсанын көч башчысы. Мурунку Реал Мадриddеги Кросс сыяктуу оюнду жүргүзгөн Педри ал эми дагы бир оюнчу Мартинез да болгон жок.
Коргонушта Мартинес топту жакшы көзөмөлдөй билген жана да топту алдыга бир теппей, жакын пастар менен адеми чыгарып бере ала турган коргоочу. Педри менен Мартинес бар Барселона башка, ал эми Педри менен Мартинес жок оюн башка экенин кечээки оюндан көрө алдык. Ооба, Рафиня бар, Ямал бар, баары жакшы, бирок булардын орду башка жана Боруссияга респект кече кембек жасап салуу да мүмкүн эле. Кошумча вакытка баруу да мүмкүн. Автогол өткөзүп алды, голду офсайдтан саналбай калды дегендей кечеги оюнда Гирасиге да рахмат айтууга болот. Барселонага хэт-трик жасап салды. Не дегенмен Барселона өттү. 6 жылда алгачкы ирет жартылай финалга жетти. Барселонанын бардык жанкүйерлөрүн ушул жерден куттуктап койсок да болот. Эми бүгүн да Чемпиондор Лигасы жалгашат. Бүгүн топ оюндар деп айтсак да болот. Реал Мадрид, Арсенал жана Интер, Бавария ойнойт. Реал Мадрид дагы кембек жасайбы? Биринчи оюндагы Деклан Райстын керемет голдору Арсеналды алдыга алып чыгабы? Өзүңүз оюңузду жаза кетиңиз. Оюңузду комментке жаза кетиңиз. Интер Бавария. Интер конокто ишенимдүү түрдө Баварияны жеңип, жартылай финалга бир кадам таштап алган. Бул оюнда тең ойносо да жеткиликтүү болоюн деп турат. Ал эми Баварияга келсек, Венсан Компани баштаган жигиттер баарын салып ойношот. Харри Кейн трофей алуусун чын жүрөгүмдөн каалайт элем. Ушу менен баардык жаңылыктар бүттү. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.